Оуды Лондон, BBC, саламатсыздарбы. Элер алчына спорт жаңылыктары менен таныштырып, Гүлнара Касманбетова. Galaxy Note 7 телефондору жалындап кеткени тууралуу арыздардан кийин Samsung соңку смартфондорун чыгарууусун токтотту. Баш жана тамак рак илдетинен жабыркаган пациенттердин абалын жеңилдеткен жаңы дары чыкты. Playboy журналы үчүн сүрөткө түшүп, чуу чыгарган америкалык мусулман кыз менен баарлашабыз. Технологиядагы эпикалык деңгээлдеги чуу. Samsung фирмасы Galaxy Note 7 телефондорун чыгарууну токтотту. Буга алардын айрымдары өрттөнүп кеткени себеп болду. Түштүк кореялык электрондук фирма смартфондор эмне себептен жалындап кеткени иликтенип бүткүчө телефон ээлерине өчүрүп турула деген көрсөтмө берди. Фирма буга чейин күйүп кеткен смартфондордун ордуна жаңыларын жөнөткөн болчу. Жаңы iPhone 7 смартфонуна атаандаш Galaxy Note 7 смартфону Samsung компаниясынын ага каршы жарк эткен жообу болушу керек эле. Бирок бир ай мурун батареялар күйүп кеткенден улам телефондордун 2,5 миллиону артка кайтарылган. Эми алмаштырылгандан кийин дагы бул окуя кайра кайталанды. Учурда компания кардарларына аппараттын аккумулятору керектен чыкканын айтып, аны колдонууну жана дүкөндөрдө сатууну алмаштырууну токтотуу керектигин айтты. Samsung мындан тышкары iPhone'дун бир бөлүгүн көчүргөнү үчүн соттун 4 миллион айып төлөсүн деген чечимине каршы арызданууда. Мындай эки чоң көйгөй Samsung Electronics'ти кризиске учуратты. Ансыз да оор жагдайда турган компания үчүн жаман кабар болуп калды. Бир жылдан бери Samsung компаниясынын жетекчиси оор илдет менен жабыркап келатат. Анын ордуна иштеп жаткан баласынын тажрыйбасы тууралуу да суроолор жаралган. Репутациянын бузулушу өтө олуттуу жагдай. Себеби компания кардарлардын ишенимдүү бренди болуп калуу үчүн көп жылдар бою жарнамалоого миллиарддаган каражаттарды жумшаган. Бул окуя башка продукцияларына дагы терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Эми Samsung Galaxy Note 7ден толук баш тартуу же кайрадан иштеп чыгуу керекпи деген татаал чечимди чыгаруу керек. Apple компаниясы Samsung аппаратынын көйгөйү тууралуу эч нерсе дебегени менен мындан алар пайда табаары бышык. Моюн жана баштын рак илдетине каршы жаңы иммунотерапиялык дары жакшы жыйынтык берди. Ал рак оорусуна каршы бирден бир даба болушу ыктымал. Иммунотерапиялык дарыны ичкен пациент химиотерапиядан өткөн оорулууга караганда көбүрөөк жашаган. Дагы бир иликтөөдө бул дарыны башка бир иммунотерапиялык дары менен чогуу ичкенде бөйрөгүндө шишик бар 10 кишинин 6-осунун абалы дурусураак болуп калган. Британиялык Питер Вейттин бөйрөгүндөгү шишиги күчөп, рак өпкөсүнө жайылып кеткен. Ал химия терапиясы менен бирге Nivolumab деген иммунотерапия дарысын чогуу ала баштаган. Бир аз кошул-ташыл таасир болуп, толук айыгып кетпесе да, шишиги азая түшкөн. Келечекте кандай дары пайда болоорун билбейбиз. Менден башка айла болбогон соң ушул дарыны ичип бир аз жеңилдедим дейт ал. Иммунотерапия дарысы денедеги рак клеткаларын аныктап бергенде иммундук система алар менен күрөшө баштайт. Бөйрөк рагынан жабыркаган 94 бейтап бир нече иммунотерапия дарысын ичип, алардын 40%-нын абалы оңолгон. Химиотерапиядан кийин бул көрсөткүч 5% түзөт. Бирок үмүт берген иммунотерапия ар дайым иштей бербейт. There is no one single magic bullet cure that will work for every type of cancer. Рактын ар бир түрүн айыктырган сыйкырлуу дары болбойт. Иммунотерапия айрым пациенттерге жардам бергени менен бардык бейтаптарга иштей бербейт. Учурда ал кайсы илдеттерге каршы жигердүү экенин, кимге берип, кимге берилбешин терең иликтеш керек. Дагы бир иликтөөдө башы жана мойнунда шишиги күчөгөн 350 пациент экспериментке катышкан. Ошондо Nivolumab дарысын ичкендердин 36%, химиотерапия алгандардын 17%, бир жылдан кийин деле тирүү калган. Иликтөөнү жүргүзгөн Королдук Марседен бейтапканасы бул дары рак илдетине каршы бирден бир даба болушу ыктымал дейт. Сиз көрүп жаткан BBC эми күндүн башка кабарларынын тизмеги.
Президент Путин Францияга болчу иш сапарынан баш тартты. Бир күн мурун француз жетекчиси Сириядагы чаралары үчүн Москва согуш кылмышы боюнча айыпталышы ыктымал деп айткан. Кремль план өзгөргөнүн Голландиянын президентине орус ортодокс чиркөөсүн ачууга жардам берилиши керектигине шылтады. 6-күнү Улуттар уюмунда Россия Алеппода согушту токтотуу жөнүндө Франциянын планына вето койгон. Дүйнө жүзү боюнча ар бир 7 секундада 15 жашка жетелек бир кыз күйөөгө берилет. Бул тууралуу жазып чыккан Балдарды коргоо уюмунун айтымында 10 жаштагы кыздар өздөрүнүн кыйла улгайган кишилерге күйөөгө берилген учурлар бар. Алар үй бүлөлүк зордук зомбулукка кабылып билим албай калууда. Бул көрүнүш көзгөчө Афганистан, Йемен, Индия жана Сомалиде согуш жана жакырчылык себеп болууда. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму таттуу суу сундуктарына кант салыгын кошкон өлкөлөрдү колдоп чыкты. Уюмдун айтымында баалар 20%га көтөрүлсө, эл аз сатып алып, натыйжада ден соолукка зыяндуу кантты азыраак колдонот. Мексика жана Венгрия баш болгон бир нече өлкө таттуу азык-түлүктүн баасына кант салыгын кошкон. Playboy журналында биринчи жолу хиджаб кийген мусулман модель кыздын сүрөтү чыкты. Америкалык журналист Нур Тагуринин сүрөтү журналдын октябрь айындагы санына чыккан. Ал мындай кадамга эмне себептен барганын BBC-ге айтып берди. Менин атым Нур Тагури. Мен 22 жаштамын. Тегим либиялык америкалык мусулман журналистмин. Вашингтондо жашайм. Эмнеге Playboy журналына чыгып жатасың деп сурашат. Мен болсо эмнеге болбойт деп жооп берем. Америкалык мусулман аялдар чындыгында өздөрүнүн ким экендигин көрсөткүлөрү келет, бирок бардыгына эле ачыла беришпейт. Мен буга каршымын. Аялдардын бир тараптуу жана сексуалдуу гана көз карашта көрүнүшүнө каршы күрөшкүм келет. Демек бул маселе кайнаган жерине барып, аны элге түшүндүрүүм керек. Мектепте окуп жүргөнүмдө мен өзүмдү таба албай жүрдүм. Мен америкалык мусулман аял катары өз ордумду табышым керек деп издендим. Америкалык, ошол эле учурда мусулман болуунун жолун издедим. Мен өзүмдүн кубаттуулугумду калыптандыруу үчүн хиджаб кийдим. Хиджаб кийерим менен журналистика тармагында иштей баштагам. Мусулман аялдар медиада бурмаланып көрсөтүлөт. Эгер опурталдуу маселе чыкса, мен ал аялдар менен кеңешем. Анткени алар мени өзүлөрүндөй экенимди, аларды түшүнөрүмдү көрүп турушат. Мени бул абдан сыймыктандырат. Учурда мен абдан жактырган иштерим менен алектенем. Мен үчүн абдан маанилүү маселелер жөнүндө өлкөнүн булуң бурчунда баяндамаларды жасайм. Жаман нерселерге көңүл бурбай, позитивдүү нерселерге басым жасайм. Спорт. Англиянын убактылуу машыктыруучусу Гарет Саутгейт дүйнө чемпионатына тандоо матчына Словенияга каршы бүгүнкү оюнга капитан катары Йордан Хендерсонду тандап алуу татаал болгонун айтты. Ливерпуль командасынын капитаны Уэйн Руни запаста болот. Хендерсон өз клубунда мыкты лидерлик сапатын көрсөттү дейт Саутгейт. Дүйнөлүк чемпионатка жолдомо утуу матчтарында Түндүк Ирландия бүгүн Германия менен беттешет. Менеджер Майкл О'Нил эгерде бир майнапка жетебиз десек, жакшы коргонушубуз керек деди. Бүгүн ошондой эле Казакстан Румыния менен, Чех Республикасы Азербайжан менен, Польша Армения менен жана Словакия Шотландия менен беттешет. Дүйнөлүк бокс уюму британдык мушкер Тайсон Фюрине чара көрбөгөнү, контрактты бузганы жана козуткуч колдонгону үчүн деп титулунан ажыратышы ыктымал. Фюри бокс уюмун көндүрүп, дүйнөнүн оор салмактагы чемпиону титулун сактап калышына 10 күн убактысы бар. Өткөн жумада депрессиядан чыгуу үчүн ал кокаин колдонгонун мойнуна алган болчу. Элтон Джон дүйнөдөгү эң атактуу ырчылардан болсо керек. Бирок ал Лас-Вегаста өткөн кайрымдуулук чарасында теннис жылдызы Мария Шарапованын көлөкөсүндө калды. Ырчы жада калса, орус оюнчусуна топту тордон ашырып бере алган жок. Анализинде козуткуч чыгып, теннистен четтетилген Шарапова эмки жылы апрелде кайра мелдештерге чыга баштайт. Ошондо гана ал алдуу күчтүү каршылаштары менен беттешмекчи. Азырынча теннисчи ырчы менен ойноп алымсынбай турса керек. Интернет сайтыбызга баш багыңыз. Дарегибиз bbc-kyrgyz-chekit.com сайтыбыздан радиобузду да уксаңыздар болот. Сиздер менен мен Гүлнара Касманбетова болдум. Саламатта калыңыздар.